Айланып өтүшүңүз керек болгон кесилишке келдиңиз. Сиз эмне кылышыңыз керек? Азыр бул жерди карасаңыздар, мынакей айлампа экени көрсөтүлүп атат, кесилиш экен да. Тең даражалуу жолдордун кесилиши. Себеп дегенде айлампанын үстүндө уступи дороги деген артыкчылык белги жок. Эгер ошол белги болгондо, анда бул айлампа негизги айлампа болуп калат эле. Негизги баягы жолдогу айлампа болуп калат эле да. Бирок азыркы учурда андай белги жок болгондуктан бул жерде кандай эреже иштейт? Оң тараптан келген унаага жол бересин деген эреже иштейт. Азыркы учурда кызыл түстөгү унаа айлампанын ичинде бараткан болсо дагы оң тараптан келаткан жүк ташуучу унаага жол бериш керек. Ошондо сиз эмне кылышыңыз керек дегенде эмне кылат экенбиз? Жүк ташуучу унааны биринчи өткөрүш керек болот. Ушул жооп туура. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.